4 жыл мурда инсульт алгандан кийин 53 жаштагы Зайырбек Култаевдин жашоосу түп тамыры менен өзгөргөн. Илдет аны басуудан жана сөздөн калтырган. Бүгүнкү күндө ал уулунун жана өспүрүм кызынын жардамы менен жашоо кечирип келет. Учурда бул колу жука үй бүлө коомчулуктун жардамына муктаж болуп турганын айтат. Култаевдердин үй бүлөсү азыркы учурда Кыз Көл айыл аймагынын Жашасын айылында батирде турушат. Алар акыркы жылдары батирлеп жашап жүргөнүн айтат. Ал эми өздөрүнүн үйү Кызыл Кыя айылында жайгашып, мышыгыйлар абалга кептелип, жашоого мүмкүн болбой калды дешет. Мен өзүм 3 тууганмын, 2 уул 1 кыз. Менден кичинекей дагы майып, оор иш кыла албайт ал. Өзүм жаным багып, секин жүрө берет ал. Үйдү буларды карай турган өзүм болуп калгам. Аялымда боюнда бар, аяка тарсаң бияка жетпейт, бияка тарсаң аягына жетпей болуп, бир аз кыйналып турабыз. Өзүбүз чек алып, өзүбүз салып алалы десек, колубуздан келбей жатат. Ал жака өзүбүздүн айылда үйгө баралы десек, жолу оор. Атам больницага ооруп калса, больницага алып келиш керек. Бизде аяктан машина 3000–4000ге келет, келешели. 53 жылдан бери турган үй. Кече жакында барып акыбалын көрүп келдим, вообще болбой жашаганга бул коопсуз болуп калган. Красный жерде турат ал. Мында Зайырбек Култаев 3 баласы келини болуп жашашат. Үй бүлө пенсиянын көзүн карап, Иззаттын тапканы күнүмдүк тамак аштан ашпайт. Мындан улам алардын үй салууга чамасы келбей, кайдыгер карабаган жарандардын жардамына муктаж. Азыркы учурда ушул жактан чекпек албасак бул эптеп үй куруп алат элек. Азыр бул жерде бирөөнүн квартирасында турам. Айына 10 000 сомдон квартира акча берем. Мен квартирасы бул үйдү дагы бирөөгө өткөрүп бермей экен. Жакында чыгып кетсе жакшы болот эле деп айтып. 3 жылдан бери квартиралайбыз. Мен өзүм Москвада жүрөт элем. Мурун апам бар да, атам жетилеп аяка болуп жүрчү болчу. Жайында апам өтүп кетти. Ошондон бери деле дагы өзүбүз квартирада турабыз. Ушул сиздер аркылуу президенттерге кайрылсак, биздин наркы эркин жакка кайрылгандарыбызды эч ким карабады. Прямо эле ошо президентке кайрылсак, Садыр бар. Кайрылып, ушундан жардам сурасак деп. Култаевдердин үй бүлөсү колунда бар башкалардын кайгысына кайдыгер карабаган инсандарга үмүт артып турган кези. Материалдык жардам көрсөтүүнү каалагандар экрандагы номер аркылуу байланыша алат. Аклай Кырабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион.